Экинчи дамла туулган күн жөнүндө даана фатваны айтып коюңузчу. Куттукташ, майрамдаш арамбы, макрухпу же мубахпы? Эми бизде мүмкүн болушунча эле кайсы бир устаздар же аалымдар динди оорураак көргөзсө, мына ошолдай дин деп саналып калабы, мен түшүнбөйм да. Диндин ошо бар нерсесин гана элибизге айтканыбыз жетиштүү болот жана туура болот. Туулган күн деген шариятыбызда жок. Демек шариятыбызда айтылбаган нерсе мубах болуп калат. Ошого биздин устазыбыз Салах Абул Хадж өзүнүн китептеринде көп жеринде айтат, туулган күн жана башка үрүп адатка байланыштуу болгон майрамдар бул мубах. Мубах деген нерсе туулган күн тоссоң же болбосо туулган күндө куттуктасаң соо албайсың, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң деген нерсе. Бардык нерсеге шарият бизге милдеттүү болгон нерселерди айтып койгон, калган нерсе биздин өзүбүзгө ташталынган. Демек ошол нерсе шариятыбызда арам болбой турган болсо мубах болду. Эми кээ биркилер мен ташаббаха би каумин фахуа минхум деген хадисте келип, кайсы бир коомго окшогон болсо, анда ошол коомдон болуп калат деген түшүнүктө ушул хадисти түздөн түз которушуп, же болбосо сырткы мааниси менен которуп, адамдарга айтып жүрөт, сен бир коомго окшосоң, демек сен ошол коомдон болосуң, муну туулган күндү бири-бири менен куттуктаган була капырлар, сен капыр болуп каласың да кыяматта капырлардын жанында тирилесиң. Ушундай сөздү айтып аткандар өзүлөрү билиппи же билбейби өкүм кылып атат, туулган күн тоскондорду же болбосо туулган күн менен куттуктагандарды капырга чыгарууда. Себеби айтат мен ташаббаха би каумин фахуа минхум, ким бир коомго окшосо туулган күндү тосуп, ошол коомдон болот деген, кыяматта капырлардан болот деген сөз. Капырлардын катарында тирилет деген. Демек бул хадисти мындай олуттуураак карашыбыз керек. Же болбосо андан дагы тереңирээк хадистерден өкүм алууну биз токтотушубуз керек. Аны ошол аалымдар, муштахид, мутлактар, мазхаб ээлери бизге өкүмдү чыгарып берип койгон. Ошол өкүмдөрдү гана элге жеткизишибиз керек. Өзүбүзчө өкүм чыгарсак, анда адамдарга оорчулук келтиребиз. Канча деген адамдар бизде, карапайым адамдар бар да. Мусулманды, динди, мен өзүм мусулманмын деген намаз окуп жүргөн жөнөкөй карапайым адамдар бар. Алар бири-бирин туулган күнү менен тосуп атат, бири-бири менен куттуктап атат. Ошолордун баары капыр болобу? Демек, маселеде бир тереңирээк маанини караш керек. Ал эми хадистин түшүндүрмөсүнө келе турган болсо, кайсы бир коомго окшогон болсо, ал эътикадан да жүрөгүнөн ошондой окшошуп, мусулмандарга караганда капырларды жогору койсо, демек анын иманында бир проблема келет дагы. Демек динден чыгып барып туруп, анан кыяматта капырлардын катарында тирилет дейт. Демек ошого бир көңүл бурушубуз керек. Эми жеңил нерсени оорлотуштун кереги жок. Бирөөнү туулган күнүң менен куттуктайм десе, ал капыр болуп калбайт, же болбосо туулганыма келгиле деп үйүнө чай берген болсо, ал дагы капыр болуп калбайт деген маселе. Анан дагы туулган күн жөнүндө биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүн, туулган айын маулид деп өткөрүп атабыз го. Эгерде туулган күндү тосуу, туулган күндү белгилөө арам боло турган болсо, анда пайгамбарыбыздын маулидин өткөрүү биринчи арам болуп калышы мүмкүн. Вахабилер ошол жактан кирген. Арам деп, ширк деп, бидат деп. Жок, бул нерсе үммөттүн аалымдары бардыгы бир ооздон пайгамбарыбыздын туулган күнүн маулидин өткөрүү мустахаб амалдан деген. Андан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде эмне себептен дүйшөмбү күнү орозо кармайсың дегенде, бул күнү мен төрөлдүм деген. Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү төрөлгөн күндө Аллахка шүгүр кылып орозо кармаган. Демек ошол күндү белгилеп атат деген сөз. Бул менен биз пайгамбарыбыздын хадисинен ушундай белгилеш керек деп айтпайбыз. Эч бир ханафи аалымдар андай деген эмес. Демек негизги нерсе ибаха болгондон кийин, мубах болгондон кийин биз ошого таштайбыз. Качан бизге туулган күндү тосуш арам деген биздин муштахид аалымдардан, же болбосо ханафи мазхабтагы мазхабта иштихадка жеткен аалымдардан бирөө арам деп Абу Ханифадан бир эрежесин негизинде айтса, анда мүмкүн ошого ынанга болот элек, андай нерсени биз көрө алган жокпуз.